رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان. Меримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ар бириңиздердин туткан орозоңуздар, кылган ибадатыңыздар кабыл болсун деген жакшы ниет менен биргеликте момун айындын 30 күнү долбоору сиздер менен кайра биргеликте. Бүгүн биздин куттуу студиябызда Кыргызстан Ислам университетинин устазасы Мерим Сардыбаева Жумагуловна келип отурат. Устаза, кош келипсиз. Рахмат. Бүгүн сиздер менен биргеликте эже сиңдилердин темасына, эже сиңдилердин маселелерине өтөбүз. Ойлоймун ар бирибизге бул эфир өтө пайдалуу болот деп. Устаза, айыз келген учурда же болбосо нифас абалында аялдардын орозо кармоо өкүмү кандай болот? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи роббил аламин. Вассалату вассаламу аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин. Робби шрах ли содри ва яссир ли амри ва хлал уктата мин лисани яфкаху кавли. Бисмилlah. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбар алейхиссаламга жана үй бүлөсүнө жана сахабаларына салам салаваттар болсун. Орозодо айымдарга байланыштуу маселелерге келе турган болсок, айыз, нифас маселеси бизде орозо мезгилинде эң көп суралат. Жана албетте умрага барганда айымдарыбыздан бул эң көп келе турган суроолордун бири. Орозо айындагы парз, орозо айында биз орозо кармоо парз деп жатпайлыбы ар бир ыйман келтирген момун мусулманга. Орозо бизде кайталанып турган нерсе эмес да, мисалы жыл ичинде бир гана жолу болуучу нерсе. Ошондуктан бул күндөрү айыз, нифас болгон айымдар сөзсүз казасын кармап берет, себеби бул кайталанбай турган нерсе. Ошол эле убакта мисалы намаз. Намаз бизде кайталанып турган нерсе болгондуктан, мисалы бир айым 7 күн, 6 күн айыз көрө турган болсо, аны биз 5ке көбөйтө турган болсок, 50-60 намаз болуп кетет экен. Бул адамга оорчулук жаратат. Аллах Таала намазды мойнубуздан сакыт кылган, мындай айтканда, милдеттүү эмес анын казасын окуп берүү. Орозо бизде кайталанбай турган нерсе болгондуктан, адамга кыйынчылык жаратпагандыктан, мунун казасын сөзсүз кармап беришибиз керек. Сонун жок болду. Айыз токтогондон кийин эртең менен токтоду, бирок ошол күндүк орозо кармаса болобу? Биринчиден ар бир айым өзүнүн айыздагы адатын билиш керек, привычкасын. Канча күн айыз көрөт? Балаатка жеткенден бери 6 күнбү, 7 күнбү өзүнүн адатын билиш керек. Кайсы күндүн орозосу парз болуп саналат, ал эгерде багымдатка чейин тазарган болсо. Багымдат намазына чейин тазарган болсо, демек бул күндүн орозосун ага кармоо милдеттүү болуп саналат. Ошол багымдатта гусул албай калса дагы, ал мисалы уктап калган болушу мүмкүн, тазаландым деп түндө билет, багымдатка туруп сарлык кылгандан кийин гусул алам деген ниетте жаткан, анан уктап калды деп элестетели. Мисалы эртең менен турса саат 8 болуп калыптыр, 9 болуп калыптыр. Бирок ал багымдатка чейин тазарган. Багымдатка чейин тазаргандыктан ал күндүн орозосу ага уже милдеттүү болуп калгандыктан, ошол жерден, ошол мезгилде гусул алат дагы ошол күндүн орозосун кадимкидей кармап кетиш керек. Бүгүн гусул албай калдым да деп туруп, ал күндүн орозосун кармабай койгон болбойт. Себеби ага уже орозо кармоо милдеттүү болду. Сонун жок болду. Кош бойлуу айымдар же болбосо эмчек эмискен айымдар баласынан же болбосо өзүнүн сүт бере албай калам деп корко турган болсо, бул учурда алардын өкүмү кандай болот? Шарият руксат берген бул мусапыр адам, ооруган адам орозону кармабаса болот деп айтабыз. Ошолордун арасына эле ошол эмизген айымдар жана кош бойлуу айымдар дагы кирет. Бул дагы орозону ачса боло турган үзүрлөрдүн эсебине кирет. Эгерде кош бойлуу айымдар өзүнө корксо же баласына корксо, ден соолугуна, анда орозосун ачса болот. Албетте бул дагы казасын кармап берет. Бирок эгерде өзүн жакшы сезсе, өзүнүн врачы эч кандай бир противопоказания бербесе, эгерде орозосун кармай алса, албетте кармай берсе болот. Эмизген айымдар деле ошондой эле. Эгерде өзүнө коркпосо, сүт азайып кетет деп коркпосо, баласы ачка калат деп коркпосо, анда ал орозосун кармай берсе болот. Бирок тескерисинче болсо, анда албетте орозосун ачып, кийин карызын кармап берет. Мындай учурларда болушу мүмкүн да, баласы кошумча тамак жеген болушу мүмкүн. Баласы дегиле
смесь аралаштырып дагы ичкен болушу мүмкүн. Аялга эч кандай мындай кыйынчылык жаратпаган болушу мүмкүн. Андай учурда Рамазан айынын соогунан, берекесинен кур калбастан орозону кармай бергени жакшы. Сонун. Устаза, бизде ар дайым орозо кирген учурда бир суроо талаш тартышты жаратат. Бул суроо кайсыл дары дармектерди өкөлдү алса болот, орозону бузат, бузбайт деген. Бул ар дайым актуалдуу жана талаш маселе боюнча калат да. Ушуга жооп бере кетсеңиз. Ооба, эң көп берилген суроолордун бири бул дагы. Бизде орозону бузуш үчүн өзүнүн дабабит деп коет, өзүнүн эрежелери бар. Кайсы жерден кирген орозолор, жана кайсы жерге жеткен орозолор, жана кайсы жерге чөгүп мындай орун алгандан кийин орозолор ачылат деп өзүнүн 5 эрежеси бар. Ал ошол ооздон кирген, мурундан кирген жана аркан кабырыт, анустан кирген нерселер тамакка, горлого жана ашказанга жана ичегиге жеткен нерселер жана ошол жерге чөккөн нерселер орозону бузат. Укол, мейли ал внутримышечный болсун же внутривенный болсун, алар бизде ооздон кирген жок, мурундан кирген жок. Биз айткан шарият этибарга алган, шарият эсепке алган жер, окошко деп коебуз, ошондой жерлерден кирген жок. Андыктан бул орозону ачпайт. Азык берсе дагы айтып жатпайбы, мисалы ал адамга азык берип атат, күч кубат берип атат деп азык берсе дагы, себеби шарият эсепке алган жерлерден кирген жок. Сонун жооп болду. Аял орозо кармаган абалда айыз келип калды, же болбосо мисалы орозонун ифтардын ачылышына 1 саат калды, 2 саат калды, айыз көрүп калды. Ал күнү ал аялдын орозосу эсептелеби же ал күнгө каза тутуп бериш керекпи? Шам намазына 1 секунд калганда дагы эгерде айызы келип калган болсо, ал күндүн орозосу эсептелбейт. Себеби орозо бизде багымдат намазына чейин таза болуш керек жана шамга чейин таза болуш керек. Арада айызы келип калган болсо, бул да ал айымдын орозосу бузулган болот. Анан милдеттүү түрдө орозосун ачыш керек. Себеби күндүн акырына чейин жеткирип коеюн деп орозо кармаган болсо, ал таза эмес абалында орозо кармаган болот. А таза эмес айыз абалында орозо кармоо бул арам. Андыктан орозосу ачылган замат дароо орозосу ачылган болуп саналат, болду. Кармануунун эч кандай кажети жок. Балким биздин айымдарыбыз ушул жерде бир маселени адаштырышат, ал деген тазаланган. Мисалы, айызынын 7-нчи күнү же 6-нчы күнү бүгүн тазаланды дейли. Тазаланган болсо, ага орозо кармоо милдети кайтты да, намаз окуш керек болгон милдети мойнуна кайтты да, ал ошол күндүн орозосун милдеттүү түрдө эч нерсе жебестен күн батканга чейин эч нерсе жебеш керек. Ал күнү орозо болуп саналбаса дагы. Эмнеге десе айдын урматына. Ошол маселе менен балким адаштырышат дагы, айыз болсо дагы кечке чейин тамак жебей жүрө берет. Жок, ага орозо кармоо уже арам болуп калат. Ал орозосун милдеттүү түрдө ачыш керек. Тазаланганда тескерисинче, мисалы эртең мененки саат 10-до тазаланды дейли, пешинге гусул алды дейли, асырга гусул алды дейли, ал күндү милдеттүү түрдө имсак, эч нерсе жебеш керек. Себеби айдын урматы үчүн. Орозосу саналбаса дагы. Устаза, бизде истихаза же болбосо оорулуу себептен келген кандуу айымдар да бар. Алардын орозосу кандай эсептелет? Истихаза деген бул үзүрлүүлөр өкүмүнө кирет. Үзүрлүүлөр, мисалы, адам ооруса, намаз маселесинде, гусул маселесинде бизде көп истихазалар суралат да. Же кайсы бир ибадатка барса, ажылыкка барса, умрага барса, тазалык маселеси кандай болуп калат депчи, үзүрлүүлөр эсебине кирет да бул истихаза дагы. Истихаза деген айыз дагы эмес, нифас дагы эмес, болгон бир өзүнүн убактысында эмес келген дам фасид, бузуккан болуп саналат. Андыктан ал орозодон дагы тыйбайт, намаздан дагы тыйбайт жана аял менен күйөөсүнүн ортосунда болгон мамиле, жакындыктан дагы тыйбайт. Милдеттүү түрдө орозо кармаш керек. Намаз маселеси бул башка. Ар бир намаздын убактысынан дараталат. Орозону кадимкидей эле таза адамдарда кармайт. Тескерисинче, эгерде өткөрүп жиберген болсо, ушул өкүмдү билгенден кийин дагы андага кафарат жазылып калышы мүмкүн. Себеби өкүмдү билгенден кийин дагы кармабай койгон болсо, андыктан милдеттүү түрдө орозосун кадимки адамдардай болуп эле кармай берет. Ойлоймун бүгүнкү биздин бир азгы
кыска болгон эфирибиз эже сиңдилерге көп маалымат алып келди деп келип убакыт бөлүп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Жаратканым илимиңизге дагы көбүрөөк илим бере берген болсун. Үммөткө пайда келтирип жүрө бериңиз. Сизге эркин микрофон. Аллах разы болсун, баарыбыздын орозобуз кабыл болгон болсун, кемчиликсиз кабыл кылган болсун. Аллах таалам сураксыз бизди бейишке киргизген болсун. Аллах таалам айымдарга илимий маселе, илимий суроо жооп болгондо дайыма эле айтам, илимиңерди көбөйткүлө, илим алгыла деп. Себеби биз кайсы гана сферадан болбойлу, мисалы кыргыз тилчи болобу, англис тилчи болобу, же блогер болобу, кайсы сферада болбосун, ал мусулман болгондон кийин өзүнүн ибадаттары толук болгон деңгээлде анын илим алуусу парз. Ушуга окшогон эле мисалы орозо маселесинде көп суралып жатабыз. Бул орозо маселеси орозосу толук кандуу, кемчиликсиз болуш үчүн ал бул өкүмдөрдү билүүсү милдет. Демек илим алыш керек. Орозого чейин. Дарат маселеси болсун, орозо маселеси болсун, умра ажылык болсун. Ошондуктан дайыма айымдарга айтам, илимиңерди көбөйткүлө, эч ким дүйнөнү топтоп жетишкен эмес. Ар бир адам өзүнүн акырети бар, өзүнүн кыяматы бар. Андыктан илимге жумасына 2 күн болобу, 3 күн болобу сөзсүз убакыт бөлүңүздөр. Сонун болду. Урматтуу эже сиңдилер, бүгүн ар бирибиз өзүбүзгө керектүү жакшы маалыматтарды жана ушул кандай болду экен деген суроолорубузга жооп таап алдык деген үмүттөмүн. Туткан орозоңуздар кабыл болсун, ибадатыңыздар толук менен кабыл болсун деген жакшы ниет менен момун айымдын 30 күндүк орозосу бүгүн дагы өз долбоорун эфирин жаап жатат. Баарыңыздарга жараткандын мээримин, ырайымын жана ошондой эле тынчтыгын каалайбыз. رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان